Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн бизде музыка сабагы. Сабагыбыздын максаты биздин музыкалык кабыл алуу жөндөмдүүлүгүбүздү байытабыз жана ырдоодо туура дем алууну үйрөнөбүз. Анда эмесе ырдаганга даярданабыз. Гамма, до, мажорду ырдайбыз. Туура дем алыш үчүн мурдубуз менен дем алабыз. Колубузду даярдайбыз. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до, си, ля, соль, фа, ми, ре, до. Көнүгү ырдап жатканда мурдубуз менен дем алып, колубузду туура көрсөттүкпү? Балдар, азыр бизде жаз мезгили. Жаз мезгилинде жаратылыш аябай кооз болуп калат. Эшикти карасаңар, баары жапжашыл. Күн жылуу, асман ачык. Кээде жамгыр жааган менен, бирок бат эле күн жылып, эшикте аябай кооздукту көрсөк болот экен. Токойлордо, талааларда, баардык жерлерде түрдүү гүлдөр, түстүү гүлдөр гүлдөшкөн. Бул гүлдөрдү көргөндөн кийин, бул жаратылыштын кооздугун көргөндөн кийин, албетте силердин маанайыңар көтөрүлдү. Келгиле эми балдар, Чайковскийдин балдар үчүн жазган чыгармасын угуп көрөбүз. Балдар, бул чыгарма силерге жакты деп ойлойм. Силердин маанайыңар албетте көтөрүлүп калды. Жүзүңөрдө сүйүнүч, жайдарылык байкалды. Жаныбарлар жаратылыштын кооздугуна күндүзү суктанып жатышат. Ал эми түнкүсүн биз кандай кооздукту көрө алабыз, балдар? Түнкүсүн биз асмандагы айдын кооздугун көрө алат экенбиз. Анткени түнкүсүн ай жылдыздардын арасында аябай кооз болуп көрүнөт. А силер түнкүсүн айды көргөн белеңер? Эгер көрсөңөр, ал жарым беле же толук беле? Балдар, ай бизге кээде жарым, кээде толук болуп көрүнөт экен. А силер ай жөнүндө ыр билесиңерби? Келгиле ай жөнүндө ырды угуп көрөлү. Ырда эмне жөнүндө ырдап жаткандыгына конт коюп, көңүл бургула. Анткени ыр эмне жөнүндө экенин айтып бересиңер. Айдан биз жаралдык, ай нуру төгүлгөн алтындай балалык, ай нуру төгүлгөн алтындай балалык. Күн чыкты карачы, күндөн биз жаралдык, күн нуру төгүлгөн күмүштөй балалык, күн нуру төгүлгөн күмүштөй балалык. Асманда жылдыздар жылмайып карашат,
анткени алар да тынчтыкты самашат, анткени алар да тынчтыкты самашат. Балдар, ыр силерге жактыбы? Анда эмесе үйдөн ата энебиз менен ушуларды чогуу ырдап жаттаганга аракет кылабыз. Жакшы калгыла достор. Кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламатта тургула.